талдап бердиңиз. Учурда музей комплексте жалпы 100дөн ашуун кызматкер эмгектенсе, алардын 35ке жакыны жетекчинин кызматтан кетишин талап кылышты. Ага Абдыкайым Кангелдиев бул тармакты жакшы түшүнбөстүгү, кызматкерлерге болгон орой мамилеси негиз болууда. Мындан сырткары анын мыйзамсыз иш-аракеттери да бар дешет. Бирок Кангелдиев президент Сооронбай Жээнбеков досу экенин айтып, ага каршы чыккандарды коркутууга алып жатыптыр. Негизи ушул жетекчибиздин кылган иш-аракетине, жалганчылыктарына, мыйзамсыз иштерине каршы болуп чыктык. Мисалы мен эсептеп кетсем, биринчи эле бул киши келгенде эле, жаңы эле келгенде мен Сооронбай Шариповичтин досумун. Мени эч кимдин духу жетпейт кетирүүгө. Үй бүлөлүк катышым бар. Инаугурация текстин мен жазып бергенмин. Бир да үтүр точкасын алмаштырбай жазыңыз деп айттым мен деген сөздөр менен келген. Анда бул илгерки заман эмес да, эми коркутуп бирөөнүн бийлигин жамынып сүйлөгөн мененчи 30 жыл, 20 жыл иштегендерди өзүнүн каалагандай кылып кетирип, пенсияга чыгып, анан башка жакта да иштесеңер болот деп өзүнүн каалаган сотрудниктерин алып келип, азыр жаштар көбөйүп кетти. Алар деле эми көп иштебейт. Жаштар көбүнчө бир айлыгы 5000 да буга чыдабайт. Булгайып калган пенсионерлер, чоң адамдар берде жакшы иштешет. Ошондой эле аталган музейде мамлекеттик туу тепселип, курулуш иштерине пайдаланылганын ырастаган сүрөт социалдык тармактарда бир топ чуу жараткан. Бул сүрөт интернетке жайгаштырган Сулайман Тоо музей комплексинин ошондогу кызматкери Ашыралы Маразыков бул ишке жетекчиликти күнөөлөгөн. Арадан аз убакыт өтпөй, ал жөнү жок жумуштан алынганын айтат. Жанагы Матыева деген кызга ачып берет. Ошол лично айтты да. Ашыра кетеді, маңа жетекші рұқсат берді деді. Мен мен сүрөткө тартып қойдым дедім. Кейін бұл 5-10 күннен кейін шығады. Мен азыр айтпайым дедім. Сіздер дедім өзіңер барып айтып жетекші. Мен жетекшіге чейін айтқам, флагты тебелеп тұр десем. Ал жөнөкөй нерсе өзім шешіп қоямын деген да. Кейін ешқандай шешпей, наоборот, мени булар куугунтук алып иштен алды. Ал эми Абдыкайым Кангелдиев ага коюлуп жаткан кинелерди четке кагууда. Айтымында музейде жүргүзүлүп жаткан реформаларга каршы чыккандар кутумчулук иштерди уюштуруп жатыптыр. Анткени ал кызматка келгени музейде бир топ өзгөрүүлөр орун алганын айтат. Биздин музейдин эсебине түшүүчү каражаттарды экономдоп, аларды алдын жуттумдууларга түйүү салгандыгын биринчи себеп болуп жатат. Мына ошо өзүңөр жалпы коомчулукка белгилүү, жана тууну таштандыгы колдону берди деп арызданып жаткан Маразыков дегенден бир туугандары ошо кассаларда иштеп жүрүшкөн. Алар ошондо кассадагы акчалардын 60-70-80% өздөрүнүн жеке менчигине иштетип, жеке чөнтөгүн иштетип жүргөндүгү үчүн мен алардын баарын буып, жаңы реформа баштаганыма нараачылык болуп жатат. Эске салсак, буга чейин Сулайман Тоо музей комплексинин жетекчисин дайындоого байланыштуу чыр чыкканы маалым. Мында Самара Каримова музей комплекске директор болуп дайындалып, коомчулуктун каттуу сын пикиринен кийин кызматтан баш тарткан. Андан соң Абдыкайым Кангелдиев музей жетекчилигине келген болчу. Мерим Абдилажанова, Мерим Осмоналы кызы, Темирлан Эрнест уулу, Нур Ньюс.